Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз бир тутумдуу сүйлөмдөр. Биз бүгүнкү темабызда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык түзүлүшү, бир тутумдуу сүйлөмдүн бөлүнүшү жөнүндө билебиз. Жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Эки тутумдуу жана бир тутумдуу. Эки тутумдуу сүйлөм дегенибиз эмне? Мисал менен далилдейли. Мисалы, адептүүнүн көзү адилетти мурда көрөт. Адептүүнүн көзү адилетти мурда эмне кылат? Көрөт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Адептүүнүн эмнеси адилетти мурда көрөт? Көзү. Сүйлөмдүн ээси. Кимдин көзү адилетти мурда көрөт? Адептүүнүн. Сүйлөмдүн аныктоочу. Адептүүнүн көзү эмнени мурда көрөт? Адилетти. Сүйлөмдүн толуктоочу. Адептүүнүн көзү адилетти качан көрөт? Мурда. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Демек, бул жерде баш мүчөнүн эки тең катышкан. Башкача айтканда, ээси да, баяндоочу да бар. Мындай сүйлөмдү эки тутумдуу сүйлөм дейбиз. Бир тутумдуу сүйлөм дегенибиз эмне? Мисал менен далилдейли. Мисалы, талыкпаган эмгеги менен бакты таалайга жетет. Талыкпаган эмгеги менен бакты таалайга эмне кылат? Жетет. Сүйлөмдүн баяндоочу. Талыкпаган эмнеси менен бакты таалайга жетет? Эмгеги менен. Сүйлөмдүн толуктоочу. Кандай эмгеги менен бакты таалайга жетет? Талыкпаган. Сүйлөмдүн аныктоочу. Талыкпаган эмгеги менен эмнеге жетет? Бакты таалайга. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул сүйлөмдө баш мүчөнүн бирөө эле бар экен, баяндоочу эле бар экен. Демек, мындай сүйлөмдөр бир тутумдуу сүйлөм деп аталат экен. Бир тутумдуу сүйлөмдөр баш мүчөлөрүнүн милдетин аткаруучу сөздөргө кайсы баш мүчөнүн негизинде түзүлгөндүгүнө ылайык экиге бөлүнөт. Баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөм жана ээ аркылуу уюшулган сүйлөм. Мына ушуга токтолуп көрөлү. Мына азыр айтып өттүк, бир тутумдуу сүйлөм, баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөм жана ээ аркылуу уюшулган сүйлөм деп экиге бөлүнөт экен. Эми баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөм төрткө бөлүнөт экен. Жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм жана жаксыз сүйлөм деп. Мунун баарына кийинки сабактарда кенен токтолобуз. Мен азыр кыскача айтып кетейин. Жалпы жактуу сүйлөм. Мисал менен көрсөтөйүн. Кепти укканга айт. Кепти укканга эмне кыл? Айт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ошондуктан бул жерде баарында баяндоочу эле болгондуктан баяндоочу аркылуу уюшулган сүйлөм дейт экенбиз. Бул жерге баардык жак мүчөлөр улана берет экен. Ал эми белгилүү жактуу сүйлөмгө биринчи жана экинчи жактын мүчөлөрү жана буйрук, шарттуу, ниет, каалоо, ыңгайлар уланат экен. Эмне кылдым? Көрдүм. Сүйлөмдүн баяндоочу биринчи жакка тиешелүү. Белгисиз жактуу сүйлөмгө баяндоочу минип жүрүп атын издептир. Эмне кылыптыр? Издептир. Сүйлөмдүн баяндоочу баяндоочтун кайсы жакка тиешелүү экенин белгисиз, бирок бул үчүнчү жактын мүчөсүн алып жүрөт экен. Ал издептир. Үчүнчү жакка тиешелүү. Жаксыз сүйлөм. Ырды жаттоого болот. Эмне кылат? Болот. Сүйлөмдүн баяндоочу, бирок бул жаксыз сүйлөмдө ээни талап кылбайт экен. Ал эми ээ аркылуу уюшулган сүйлөм атама сүйлөм болот экен. Атама сүйлөмдө ээ эле бар болгондуктан ээ аркылуу уюшулган сүйлөм. Түн эмне? Эми тапшырманы аткарсак. 236-көнүгүүнүн 3-абзацын жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө.